берген. Мына мен кече интернеттен окудум. Министр Юсуф айтып атат, биз берген эмес. Мына күбөлүк 001 темилгечи топтун мыйзам киргизүүгө Конституциянын негизинде. Мыйзам кирди. Экинчи, эмне себептен денонсация керек? Биринчи келишим боюнча 92-94 жылдардагы 10 жылдан кийин кумтар 100% Кыргызстандын менчигине өтүш керек. Мына биринчи себеп. 100% өткөндүн ордуна 2007 жылы ошол мезгилде премьер менен Токтом Кабылов 13% болуп калган. Андан кийин 2009 жылы 33%га көтөрүлгөн, дагы Токтом кол коюлуп. Андан кийин апрель революциясынан кийин эч бир контрактта жок, келишимде жок, кумтөр бизге жардам катары берди, миллиард деген сомдорду өкмөткө берген. Эмненин негизинде? Кумтөр өзүнчө эгерде өкмөттүн долясы болгондон кийин ал жөнөкөй гана гуманитарный, спонсорский жардам бергидей бул өзүнчө ишкана эмес, мына коррупция кайсы жерде турат. Мунун бардыгы бүгүнкү себеп болот, денонсация кылганга. Бир эле маселе, эмне үчүн 10 жылдан кийин 94 болсо 2004 жылы 100% Кыргызстанга өткөн жок. Өкмөт эмне максат менен алдыңар миллиарддаган сомдорду? Алатоону түзгөндө андан мурунку жылы кайсы документ негизинде алдыңар? Мына сиздер өкмөттө иштедиңиздер. Вот там заложена государственная коррупция. Себептен кумтор ушул биздин келишимди калтырып берсе экен деп өкмөткө берген ал акча бул өзү туура эмес. Кайсы келишим негизинде алдыңар? Эч кимге айта албайсыңдар. 30 миллион сомду разведкага деп бюджеттен өткөзбөй бүгүн Аманбанктын счетуна жатат. Кайсы келишим негизинде алдыңар бюджеттен өткөзбөй? Бүгүн Кыргыз мамлекетинин эли кумтор боюнча түшүндү. 900 тоннадан ашык алтын бар экен. 270 тоннасы бүгүнкү күндө освоить этилиптир 20 жылда. 23 жылда 24 комиссия түзүлүптүр. Бир эң чоң проблема болот. Центрнын 1000ден көп жеке акционерлер бар. Денонсацияга барсак, ошол акционерлердин укуктарды биз бузабыз. Ошол акционерлер баары сотко берет бизге, Кыргыз мамлекетке. Жок. Урматтуу премьер-министрдин биринчи орун басары. Бул биздин ички маселе. Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясына атайын конвенциясы бар. Жанагы мыйзам актыларынын доктринасы деген. Эгерде биздин мыйзам менен ратификация болдубу, биздин ратификация болгон мыйзамды эл аралык сот карай албайт, жокко чыгара албайт. Эгерде биз ошол ратификация бүгүн закон менен денонсациялап койсок, бир дагы эл аралык сот биздин мыйзамды жокко чыгара албайт, укугу жок. А биздин мыйзам. Биз эгемендүү мамлекетпиз.